Саламатсыздарбы? 3 майга карата алынган жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыздар. Лейлик районунда өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Лейлик районунда өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Бул тууралуу Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма-сөз кызматы билдирди. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахманов Лейлик районунда селден улам түзүлгөн кырдаал менен жеринде таанышып, сел кесепеттерин жоюу калыбына келтирүү боюнча чукул жыйын өткөрдү. Ыйгарым укуктуу өкүл жыйында жарандык коргонуу кызматтарына тез арада жолдорду, турак үйлөрдү, инфраструктураны калыбына келтирүү, селден жабыркагандарга зарыл болгон жардамдарды көрсөтүү, чыгымдарды тактоо боюнча тапшырмаларды берди. Азыркы учурда кырсыктын келтирген зыяндарды тактоо, жолдорду тазалоо иштери жүрүп жатат. 2 майда мөндүр аралаш катуу жаандын натыйжасында Лейлик районунун Исфана шаарында, Тогуз булак, Сумбула айыл аймактарында катуу сел жүрүп, азыркы маалыматтар боюнча 10 турак үйгө, 16 турак үйдүн короолоруна сел кирген. Табигый кырсыктан адам өмүрүнө зыян келген учурлар катталган жок. Вирустан каза болгон дарыгердин үй бүлөсүнө 1 миллион сом компенсация төлөнөт. Коронавирустан каза болгон дарыгердин үй бүлөсүнө 1 миллион сом өлчөмүндө компенсация төлөнөт. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында медиктин үй бүлөсүнө 1 миллион сом өлчөмүндө кеңемте төлөө боюнча өкмөттүн буйругу даярдалып жатат. 2 майда Бишкек шаарындагы республикалык инфекциялык ооруканасында коронавирустан 2 бейтап көз жумган. Алардын бири медицина кызматкери, ал номер 3 үй бүлөлүк медицина борборунун үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси. 1962 жылы туулган Жүзүмкан Көкүмбаева, экинчи бейтап 1951 жылы туулган Жалал Абад облусунун тургуну. Жалал Абад облусунун тургуну Орусияга барып 28 апрелде Кыргызстанга учуп келип обсервацияга алынган. Алынган анализдеринде коронавирус аныкталган. Бейтап республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасына которулган. Ал жерде дарыланып жаткан. Ал эми мед кызматкер болсо номер 3 үй бүлөлүк медицина борборунун кызматкери менен байланышта болгондуктан ага да жуккан. Ал дагы республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасына жаткырылган, деди Акматова. Ал кошумчалагандай 2 бейтап тең кошумча оорулар менен ооруган. 2 бейтапта тең 2 тараптуу пневмония, оорунун оор өтүшү, дем алуу жетишсиздиги катталган. Аларда дагы кошумча оорулары дагы бар болгон. Кант диабети жана жүрөк оорусу, деди Акматова. Сутка ичинде дагы 7 дарыгерде коронавирус аныкталды. Бир сутка ичинде 7 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алды. Бул тууралуу бүгүнкү брифингде Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Коронавирус жуктуруп алган дарыгерлер Чүй облусунда 2, Бишкек шаарында 5. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 207 учур катталды. Алардын ичинен 139 мед кызматкер стационарлардан айыгып чыккан. Республика боюнча бүгүнкү күнгө коронавирус жуктургандардын саны 795 жетти. Жалпы 564 бейтап айыгып, 10 киши коронавирустан улам каза болду. Алардын бири дарыгер. Дагы 26 адамда коронавирус аныкталып, 37 бейтап айыкты. Бүгүн 3 майга карата коронавирус инфекциясы боюнча жаңы 26 учур катталды. Бул тууралуу бүгүнкү брифингде Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Жаңы учурлардын аймактарга карата бөлүнүшү: Бишкек шаарында 14, Ош облусу боюнча 2, Чүй облусунда 9, Баткен облусунда 1. Ошол эле учурда бир сутка ичинде 37 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Бишкек шаарында 21, Ош облусунда 1, Жалал Абад облусунда 1, Нарын облусунда 6, Баткен облусунда 2, Ош шаарында 6. Республика боюнча бүгүнкү күнгө коронавирус жуктургандардын саны 795 жетти. Жалпы 564 бейтап айыгып, 10 киши коронавирустан улам каза болду. Тажикстанда коронавирус жуктургандардын саны 76 жетти. 2 май күнү кечинде Тажик мамлекеттик телеканалынын жаңылыктар программасында Тажикстанда коронавирус инфекциясы 76 адамда аныкталганын кабарлады.
Ошол эле учурда 2 адам коронавирустан көз жумганы да айтылган. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Маалыматка ылайык жалпысынан 2782 бейтап өлкөнүн ооруканаларында дарыгерлердин көзөмөлүндө болгон жана акыркы суткада абалы турукташкан 217 бейтап ооруканадан чыгарылган. Буга чейин өлкөдө коронавирустук инфекциянын 32 фактысы аныкталган болчу. Дүйшөмбү шаарында 17, Согди облусунда 10 жана республиканын башка райондорунда 5. Тажикстанда коронавирус жуктурган алгачкы 15 учур 30-апрелде жарыяланган. Алардын ичинен 10 адам Согди облусунун, 5 адам Дүйшөмбү шаарынын жашоочулары болгон.